Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн 7 декабрь күнгө дүйшөмбү, демек адатка айланган Таңшыгомуз телесынагы өз ишин түз эфирде баштайт. Аталган сынакка 100дөн ашуун катышуучу катышып келатат. Алар өлкөбүздүн 7 дубанынан топтолгон. Катышуучулардын арасында ага эже, ине карындаштарыбыз да кездешет. Дегеним, биз катышуучулардын жашына чек койгон жокпуз. Ар бир көрсөтүүдө биз сиздерге жана Калыстар тобуна 100дөн ашуун катышуучунун арасынан 5тен конкурсантты катышуучуну чакырып, эл алдына талантын тартуулап жатабыз. Бүгүн дагы адаттагыдай эле 5 катышуучуну түз эфирге чакырдык. 5 катышуучу негизи эле ошол ар бир катышуучуну, бардык катышуучуну талдап, сынап, өз кеңешин айтып, кара кылды как жарган биздин Калыстар тобу бар. Алар менен сиздерди тааныштырып кетейин. Рыспек Жунушев жана Закирбек Дүйшөнбек уулу. Эки агабыздын элибиздин сыймыгы болуп келатат. Биздин катышуучуларга дагы үлгү болот деген терең ишеничибиз бар. Калыстар тобу, сиздер катышуучуларды 5тен 10го чейинки сан бирдиги менен баалай аласыздар. Сиздер даярсыздар, биздин катышуучубуз даяр. Биз сынагыбызды баштадык. Биринчи катышуучубуз Актан Бекбоев, жашы 9 жашта. Борбор шаарыбызда 3-класста окуйт. Комузда кол алганына 2 жылдын жүзү болуптур. Мектептен тышкары Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Ак Шоола үлгүлүү балдар хорунда ырдайт. Актан, кош келипсиң биздин студияга. Кайсы чыгармаларды бүгүн аткарып бересиң бизге? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен бүгүн Шекербек Шеркулов эргиме деген күн ойноп берем. Андан кийин Нурак Абдрахманов Алтын балалык. Нурагатан Алтын балалык, Азыр анда Шекербек Шеркуловдун эргиме күнүнө кезек берели. Даярбызбы? Баштадык анда, Баракелде. Актан рахмат. Актандын эргиме күйүүсүнө кандай баа бересиздер? Актандын аткаруусунда.
Бұл эми эргиме деген мындай айтканда бул дагы чоң күүлөрдөн десек болот. Терип чертүү ыкмалар көп колдонот бул күүдө. Анан эми Актан азыр кичинекей жигит экен, ушунда чоң күүнү черткенине биз ыраазы болуп отурабыз. Биздин балдарыбыз ушундай ушу Актандай болуп баары тең комуз чертип турса, биздин элибиздин келечеги болот деген ойда. Анан бирок бул жерде дагы көп толкунданды да окшойт бир аз. Анан кайрыктардан дагы калып калды бир аз. Мен азыр бул биринчи күүсүнө 7 деген бал коеюн дедим. 7. Закир ага? Урсат болсо кийинки дагы чыгармасындагы аткарып берсе. Экөөнтөн аткарып жыйынтыктоочу. Актан даяр болсо биз экинчи чыгармасына кезек беребиз. Автору Нурак Абдрахманов Алтын балалык деген күүнү аткарып берет бизге. Баракелде. Актан азаматсың. Акшола балдар хорундарда кандай харизмасынан эле көрүнүп турат, Ошону айтайын деген да, харизмасы күчтүү экен да. Закир ага сизге кезек бере берейин. Мага эң алгыч ошонусу жакты, харизмасы, аткаруудагы өзүнүн эркин алгандыгы, бош, эң керектүү ушу комузга керектүү кандай сыпаттардын бири ушул боштук да. Боштук, кол ойноткондо да колдорду кенен таштап, эркин отуруп, андан кийин ар бир жанагы нюанстары, жанагы ар бир кайрыктардын өзүнө жараша бир кылыктарын кылып, ошонун баары харизма да. Азамат, мен бул көсү жакты мага. Бул көсүнүн сонун аткарды. Өзү баягы 2 жыл окуган экен, анан Акшола мектеби дагы жакшы бир кандайдыр бир музыкалык сезүүлөрдү берген экен. Ал жактан дагы ошонун себебинен бул күүгө мен 9 деген баа коем бул көсүнө. Анан эргиме күнү негизи эмгек шаңы деген болуш атабыздын күүсү экен башынан. Анан кийин көбүнчө азыркы убакта ушинтип алмашылып аталып калды. Бирок азыркы өзүнүн жашына 2 жылдык тажрыйбасына кичине эртелик кылып койду бул күнү аткарганга. Чоң күү бул, абдан чоң күү. Анан кийин кайрыктар дагы маанилүү. Бир эле эмес 2 автордун кайрыктары камтылган күү бул жерде. Анан кийин кичине мамилени башка репертуарларды тандап ойносо дагы болмок. Анан бул күүсүнө 8 деген бал коем.
Бул жерде мугалимине мугалим албетте эскертүү болуп окшойт, баланын мүмкүнчүлүгүнө, чеберчилигине карап репертуарды туура тандап бериш керек деген ойдомун. Актан сага ыраазычылык билдиребиз. Азыр биздин экинчи конкурсант даяр болгуча. Мен немесинди айтып коеюн. Сиз экинчи Экинчи күнүнө 8 деген балл койдум. Жакшы аткарды. Бул негизи балдарга мүнөздүү, жакшы күү да. Өзүнүн жашына ылайыктуу. Өзүнүн жашына ылайыктуу. Ошо Нурактын өткөндө айттым элем, ушул күнү биздин балдарга сон чыгарып коюптур да. Жердин баарында ойноп атышат азыр. Биздин бүгүнкү эфирге экинчи номердеги конкурсантыбыз Чомон Сагыналиев. Чомон, саламатсыңбы? Жашың канчада? 12-де. Кайсыл жактан келдиң? Мен Нарын облусунун Актылар районунун Баятов айылынан келдим. Комузду канча жашыңан баштап чертесиң? Комузду мен 10 жашыман баштап чертип баштадым. 2 жыл болгон экен, э? Азыр бизге кайсы күйлөрдү аткарып бересиң? Азыр мен Ниязалы Борошовдун Арсар күү деген күүсүн аткарып берем. Баштадык, э? Арсар күү. Күү Ниязалы Борошовдуку. Бизге Шекербек Шеркуловдун чертүүсүндө жеткен. Күнү чертер алдында Нияз аке мага буларды айтаар эле дейт. Аксылыктын Арсар күү атын таап черткенге, абдан жакшардан күү кошуп кайып кеткенге. Аксылыктын Арсар күү черте албаган адамга эң эле бир сарсан күү деген экен. Анда эмесе сиздерге ошол Арсар күү. Азамат, баркелде. Чомондун аткаруусундагы Арсар күүгө берген бааңыздар. Бул жигиттин жанагы күүнүн астында тарыхын айтып, минтип айтчу экен деп, биздин аксакалдардай болуп сүйлөп айтканы мына ушул керек биздин азыркы балдарга. Ошентип баары бир күүнүн, эми күүлөрдүн баарынын эле тарыхы жок, бирок ушундай тарыхы бар күүлөрдү айтып жеткен эң туура да. Бул жигитке мен азыр биринчи күүсүндө 8 деген балл коюп атам. Дагы буюрса экинчи күүсүндө болобуз азыр эми. Закир ага? Сонун аткарды. Эң биринчиден устатына алкыш. Ошол күүнүн алдындагы ошо жанагы айттырып, тарыхын айттырып чертиргенге, андан тышкары салмактуу, эң башкысы үнгө маани берип ойноду.
колдун кооздугуна эмес, күүнүн кайрыгына маани берип ойноду. Он коеюн деп даярданып отургам, анча мынча жаңылып толкундап кеткендер болду. Ошонун себебинен гана 9 коюга 9 бал койдум. Закир агадан. Кийинки аткара турган чыгармасы Турумтай. Дагы бир айтайын дегеним, колуңду мынтип карабай черте, баштан баштаган аягына чейин ушу колуңду карап чертиң. Бирок колуңду карабай деле черте аласың да, туурабы? Ал жакшы көрүп бербейт, комуз чыгандыктан жаркылдап түз отуруп ойной калды, ийгилик. Демек сол колду карабаш керек экен, Кийинки аткара турган чыгармасы Турумтай күүсү, автору Эрке Сары Бекбасаров. Даярбызбы? Ооба. Баштадык. Чомон Турумтай күүсүнө берген багыңыздар. Экинчи күүгө Турумтай күүсүнө дагы 8 деген бал койдум. Дагы уланткынан, көп черт, эмгектен сенин келечегиң алдыда азаматсың. 8 деген бал койдум. Биринчи күүсүнөн кичине айырмаланды. 8 да жакшы ба? Ийгилик. Жаман эмес, Жаман эмес. Чомон ыраазычылык билдиребиз. Мен өткөн эфирде суроо берип, анан кийин ошо Закир агага кезек жетпей калды эле. Ошол эле суроого кайра келсем деп турам. Сиздин катышкан эң биринчи сынагыңыз ошол убакта канча жашта элеңиз, анан кайсы сынак эле ошол? Таласта өткөн жаш таланттар конкурсу болгон 96-жылы 6 жашта. 6 жашта. Кандай ийгилик багындырдыңыз эле? 3-чү даражадагы орунду алгам. Анан кийин 6 жашта болуппу, андай орунга деле 1-2 дегенге деле маани берчү эмеске. Мен баягы чыгып аткарасың болдун чертесин десе чыгып эсимде ошо менин кезегим келген чуктап калып атам койготпой сен ойнойсуң деп атса мынтип уйкумду ачып алып эле чала болот барып эле анан ойноп анан биринчи күн ойноп бүтүп анан кийин экинчи күн ойнойн деп атканда тиги калыстар тобу да ким комузун күүлөп берет экинчи күүсүнө күүлөп бергиле десе анан атам туруп бул өзү күүлөйт деди. Анан өзү күүлөйт, өзүң күүлөйсүң деди. Өзүм күүлөйм деп анан өзүм күүлөп анан азыр дагы жаңы эле балдар чыгып устаттар күүлөп берип атпайбы. Бала комузду таза так ойносуна эң чоң себеп болгон бир күүлөгөндү үйрөнүш эң алгачкы. Комузду кармаганда эң биринчи күүлөгөндү үйрөтүш керек. Күүлөгөндү үйрөп ошол күүнүн үнүн тапканды билсе, бул бала ар дайым үндү издеп ойнойт да. Азыр мисалы кичине могу чомон кичинекей инибиз ойноду. Бага толгосу жанып кеттиби же бир бөлө болдубу? Ылдый жактагы баскычтары экинчиси кичине буроосу так болуп калдыбы? Маани бербей аягына чейин ойной берди да. Эгер маани берип, үнгө маани берген таза үндү издеген бала токтоп, күүлөп алып, кайра улантып ойнош керек эле да. Ошол күүлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан ойной берди. Ошондуктан мен айтат элем, эң алгачкы жакшы бир кеңеш экен. Жакшы кеңеш үйрөтүш керек. Азыр кезекте биздин номер 3-чү конкурсанттарыбыз, Сүйкайган сулуу кыздар Ысык Көл районунун Чолпон Ата шаарынан келишкен экен. Аврора комузчулар ансамблі. Карамолдо Розов атындагы Атайын балдар музыкалык мектебинин Аврора комузчулар ансамблі жетекчиси Алтынай Турдумамбетова экен. Саламатсыздарбы кыздар? Азыр бизге аткара турган чыгармасы Кара өзгөй күүсү Ниязалы Борошовдун. Даярбызбы? Баштайбызбы? Кеттик анда.
Баракелде. Азаматсыңар. Суйкайган биздин сулуу кыздардын аткаруусундагы кара өзгө өйгөсүнө берген бааңыздар кандай? Эми Азамат жандан өтүштүк окшойт, э? Ооба. Баягы күлүк көрсө төрт аягы тыбырайт дегендей биринен бири ашып чуркап бараткан күлүктөрдөй болуп чирттиңер. Азаматсыңар. Мен ушу кыздарга кара өзгө бул күйүнү мындай темпте черткенге чын менен көп эмгек керек. Кыздардын аябай эмгектенгени көрүнүп турат. Мен 10 деген бал коеюн деп чечип атам. Азаматсыңар, ийгилик. Менин эсимде калып, эгер туура калса, сиз ушу сынактын башынан бери биринчи жолу 10 коюп атасыз окшойт, э? Ооба. Баягы Жок, дагы бир койгонбуз, дагы бир өткөндө койгонбуз. Нурак абанын Өмүр кечине койгонбуз. Закир ага, сиздин бааңыз? Менин баам дагы 10. Анан дагы айта турган нерселер, азаматсыңар, техника бар экенин көргөзсүңөр, эми кийинки аткара турган күнү кичине шашпайраак эле ойногула, кубалабай, демиктирбей. Анан мен өзүбүз Рысбек абам деле биз деле ансамбльдарда ойноп калганбыз. Анан ансамбльда мындай синхронно чогуу ойноонун дагы бир кандайдыр бир эмелери көп да. Жетиш керек, ага деген эмгектениш керек. Анан эң башкысы баягы тамаша сөз барга, эң башкысы чогуу баштап чогуу бүттүк дегенчи. Ортосунда эмне болсоң ошол. Бирөө дагы биринен бири кем калбай, тегиз, так сонун аткарылды. Болгону бир кичине кемчилик болду, кичине шашып, темпти кубалап алдыңар. Бирок 10 деген баа койдум. Ийгилик силерге. Чоң рахмат. Азаматсыздар, кийинки аткара турган күүсү Достук кечеси. Иштеп чыккан Чалагы Сыйсабаев өзүнүн жердешинин күүсүн аткарат экен, э? Баштадык.
алтын кечтери. Боз ойдун тарткан кыялын, сүйүүсүн айтат сыягын. Жүрөккө жүрөк кыйналса, койчу жаш селкияны кыягын. Жүрөккө жүрөк кыйналса, койчу жаш селкияны кыягын. Азаматсыздар, кыздардын ойногонун көрүп мен оюмду жоготтум. Эфирде азыр кийин улантканга аракет кылайын. Кыздарды ээрчип алып, Орусияны кыдырдык, андан кийин чыгыш өлкөлөрүн кыдырдык, анан кайра Кыргызстанга кайтып келдик. Кыздарга берген багыңыздар. Эми бул жерде Чалабыс Исабаев иштеп чыккан деп атпайбы? А киши мени комуздан окуткан ошол агайыбыз, грамоталык. Анан баягы комузда кыргыздын эле музыкасын эмес, чет өлкөнүкүндө ойнойбуз деп иштеп чыккан экен. Кыздардын эмгеги, ошол аракети, ушул ар бир музыка менен иштеген иштери көрүнүп турат. А эмгек бар жерде ийгилик болот ар дайым. Өзүң айткандай көп жакка барып келдик. Лезгинкада бийлей окшойт. Чыгыш өлкөлөрүн кыдырып. Бул черткен номерине дагы 10 деген баа коелук. Эки күйүүсүнө теңизден 10. Закир ага. Агайдын Рысбекованын айтканына кошулам. Эмгеги көрүнүп турат, жазган иштери көрүнүп турат. Анан башында таң булбулду ойноп атып эле башкача болуп кетсе эле чочуп кеттим да, чочуп кетип биякты карадым да. Карасам достук кечеси дейт. Достук кечеси эмес беле Чалабызованын иштегени деп анан кийин шашпай уктум да. Сонун болду. Айрыкча быйыл Орус өлкөсү менен эр шаркак жыл эмеспи? Ошол жылга карата дагы абдан сонун бир темасына жарашып берди. Абдан кубандырды. Сонун аткары болду. 10 деген бааны койбос калганыбыз жок. 10 деген баа койбос. Азаматтар. Кыздар азамат болду. Кийинки катыша турган кызыбыз Айбике Тажикова 9 жашта экен. Ысык көл районундагы Чолпон Ата шаарынан келиптир. Кары Молдорозов атындагы Атайын балдар музыкалык мектебинин 2-класстын окуучусу, мугалими, азыркы биздин алдыбызда ойноп кеткен кыздар менен бир экен. Ал Турдумамбетова Алтынай эжекебиз. Айбике, даярбызбы? Азыр кайсы күн ойноп бересиң бизге? Көрөнгү. Көрөнгү. Даяр болсок баштадык.
Азаматсың Айбике. Айбикенин аткаруусундагы көйрөңгү сиздердин берген баңыздар. Айбике кичинекей кызыбыз экен. 9 жаштагы кыздарыбыз мындай экинчи күнү таң булбулун чертем деп атат. Эми мындай 9 жашта ушул күйлөрдү чертиш бул да чоң ийгилик. Чоң ийгилик. Азаматсың. Кыйын кыз экенсиң сен. Дагы талбай эмгектенсең мындан да жакшы чертесиң. Мен сага биринчи күнгө 9 деген баа койдум. Закирага 9 коюлдум. Сен да 9, 9 койдум. Анан кийин дагы экинчи күнсүн дагы көрөбүз. Анткени салыштырганда 2 жыл болду ойногонуңа. Буга чейин дагы 2 жыл ойногон балдарды көрдүк. Салыштырмалуу жакшы. Кийинки күнгө кезек бере берелиби? Кийинки күүсү Мукаш Борбиевдин Таң булбулу күүсү. Даяр болсок, баштай берели Айбике. Азаматсың Айбике. Азамат. Жакшы аткаруу болду окшойт, Айбике бул таң булбулун чоңдордагы кээ бир мындан улууларда черте албай калышы мүмкүн мындай деңгээлде. Азамат эмгекчил, таланттуу кыз экен. Ошол менен бирге эмгекчил да экен. Эжейине рахмат айталык, ушундай жакшынакай кыздарды тарбиялап аткан. Анан бул кызыбыздын таң булбулуна 10 деген баа коебуз. 10 деген баа. Закирага, сиз кандай бааладыңыз? Мен дагы 10 койдум, анан кийин дагы айта турчу нерсе салыштырбаш керек да, жанагы көп жыл машыгып ойногондордун. Мисалы бул жерде деле атайын жазылып турбайбы? 9 жашта, баланча жылдан бери окуйт, баланча депчи. Ошол жерлер, ошолорго маани берип, анан бааларды салыштырыш керек. Мисалы 2 жыл окуп туруп
анан кийин аларга бир өзүнчө алардын да өзүнүн ону бар, өзүнүн тогузу бар дегендейчи. Бул онду койгон менен алдындагы кыздар менен жана ансамблдын кыздары менен салыштырып аткан жерибиз жок. Алардай болуп он болду деп. Жок, бул өзүнүн деңгээлиндеги, өзүнүн тажрыйбасындагы, жашындагы, айырмачылыгына, аткарган күчүндөгү артыкчылыктары үчүн 10 деген баа коюлду. Ооба. Бул чертип аткан кичинекей болсо да биз көрүп атабыз да. Мунун таланты бар. Илгеркилер айтчу эле чымыны бар дегендей. Ошондой. Кудай буюрса, бул кыздын келечеги кең дагы. Эчен жолу сахнадан көрөбүз буюрса. Албетте жакшы эмгектенсе, жалкоолук кылбаса. Азыр кийинки конкурсантыбыз даяр болчу, бир чакан маек курсак деп турам. Сиздер ушу бир гана биздин өлкөдө эмес, чет жерге да чыгып ойноп жүрөсүздөр, өнөрүңүздөрдү көрсөтүп жүрөсүздөр. Ошо чет жерде ойногондо сезим кандай? Кыргыз көрүүчүлөргө эмес, башка улуттагы көрүүчүлөргө. Жана алардын биздин көрүүчүлөрдөн айырмачылыгы кандай? Эң жакшы суроо болду. Негизи бизде Кыргызда бул союз кезинде дейбиз эми бир кылым бери дегенде биз орустар менен чогуу жашаган экенбиз. Союз кезинде ошолордун баягы айтканда орустарга баш ийип, алар керек болсо ошол учурда бизде айылдарда балалайка менен окушчу музыкалык мектептерде. Анан кыргыздар күү укканды унутуп баратканбыз. Манас укканды да унутуп баратканбыз. Анан кийинчерээк мына жанданып келатат. Бизге караганда чет өлкөгө чыкканда комузду ушундай жөн эле мемире болушат. Анан туруп алып кол чабат. Анан биз көп байкайбыз, мына Закирбек деле көп жакка барып жүрөбүз. Бөлөк элдердин фольклорунан, бөлөк элдердин музыкасынан кыргыздардын музыкасы абдан бай. Эки эсе эмес, бир топ эсе бай. Мисалы үчүн биз бир жерде болдук, түркмөндөр 1 саат концерт берди, жалаң бий ритминдеги жана тойдогудай музыкаларда чечендердикин да укканбыз. Пакистандыктар келди, 2 саат жанагы кайгылуу музыка ойношту. 2 саат дастан уга албайбыз да, мисалы үчүн бизче. Анан биздин музыкада кол ойнотмосу бар, кайгылуусу бар, шаңдуусу бар, манасыбыз бар. Биздечи Кудай куткылсын, ушул жагынан биз байбыз. Закир ага, сизде кандай сезимдер болот? Чет өлкөдө, өзгө элге, эми кыргыздын күүсүнө. Өзүбүз боюнча айтсак, өзүбүздө эң биринчи жоопкерчилик, чоң жоопкерчилик. Анткени кыргыздын улуттук, кыргызды негизи жалпы жонунан кыргыз ким, кыргыз кандай, кыргыз жалпы жонунан ушуну маданият менен, күү менен биз башка элдерге сүрөттөп беребиз да, мындайча айтканда. Бул ким болбосун, мен эле эмес, башка мисалы толтура комузчулар, өнөрпоздор, чет өлкөдө жүргөндөр, бул ошол кыргыздын жүзүн, кыргызды сүрөттөп бергичтер да. Анан кийин бул кандай сүрөттөп бере алабыз? Кандай мүмкүнчүлүк менен, кандай чеберчилик менен, ошол чоң жоопкерчилик, эң биринчи жоопкерчилик. Анан кийин андан тышкары Аламайтты, Бай жана башка булардын баардыгы дал ошондой. Андан тышкары угуучулары аяктыгы башкача. Бизде мисалы эми мен баягы жамандаган жерим жок, болгону сахнада көп өзүбүздүн режиссерлор деле баягы ким каяка ким комуз чертип бер деп чакырганса деле так ушул комузчулук өнөр боюнча айта кетсем, жалаң кол ойноткон шатырашатман айдама күйлөрдү суранат да. Башка күү ойнойн десең капа болуп да калышы мүмкүн. Эгер ойной турган болсоң, угармандары өтө аз. Угармандары мисалы кара күйлөр бар да, философиялык терең абдан бир ушундай маанилүү кайрыктары менен аларды ойноп берейин десең, угармандары аз, ошондуктан ойной албайбыз да көп. Жалаң кол ойнотуп биз көздүн гана кытышуусун кандырабыз да, кулак менен кулактыкын кандырыш кыргыздыкын кыйын болот да. Бирок чет өлкөдүктүн бир артыкчылыгы, кол ойнотсоң таң калат, бирок мындай кыргыздар таң калгандай таң калбайт. Аларга музыка керек, аларга кайрык керек, аларга тереңдик керек болот да, алар ошондой деңгээлде баратышат. Анан кийин
кыргыздын дагы бир өзгөчөлүгү музыкадагы комуздагы музыкалык тил менен айтканда мажор минор болуп бөлүнөт да. Кайгылуу бир кандайдыр бир өкүнүчтүү окуяларды минорный лад менен жеткирүү бул баардык дүйнөлүк музыкадагы атайын бир эреже да. Андан тышкары шайыр, шатман ушундай нерсени мажордук лад менен түшүндүрүп берет. Бизде кыргызда ушул эле нерсенин баардыгын өкөнү тең мажордук ладда жеткирип келген. Мисалы ала келсек, минор ойнолгон эмес. Минор ойнолгон деле эмес, балким ойнолгондур кайсыл бир доордордо, бирок бизге чейинки келген күйлөрдүн кайсы бирин уксак, кийин мына нураак абабыз минордуу ладтардан көп күйлөрдү ойноду. Бирок ага чейинки күйлөрдө жалаң мажорный ладта да. Анан кийин кайгыны дагы, күйүттү дагы мажор менен кадимкидей минордон дагы кайгылуураак кылып жеткирген да. Ошол эле кошокту угуп көрөлү. Ошол эле Карамолда атабыздын көкөй кестигүүсү, кандай деген күү, көкөйдү кестик. Ошол күйлөрдүн баары мажордук ладта да. Анан кийин алар жөн эле укпастан таң калат ошол кайрыктарга. Бул деген мүмкүн эмес дейт да. Бул деген бул кандайдыр бир ладта бул ыйды чалдырып бул сыйкыр дейт. Уксаң кадимкидей күйүттү билдирип атат. Бирок ала келсең мажордук ладта турат, бул мүмкүн эмес, бул сыйкыр деп. Ошончолук деңгээлде музыканы баалап түшүнүп уккан угармандар ошол чет элде көбүрөөк кездешет. Анан албетте күн укканга чертейт дагы эмне деген сөз бар эле ошол сыяктуу. Сууну сиңген жерге куй дейт го, ошондой эле аякка четкенде, аякта жүргөндө кадимкидей күй черткенден рахат аласың. Ыраазычылык билдирем. Кадырман теле көрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар Таңшы комуз телесынагы биздин Маданият Тарых Тил каналынын түз эфиринде гана эмес, бизди Facebook'тан, YouTube'тан тапсаңыздар болот. Биз ал жерге ар бир чыгарылышыбызды сактайбыз. Ал жерге билдирүүңүздөр болсо, каалоо тилегиңиздер болсо, ал жерге да калтырсаңыздар болот. Биздин сынак алдыны көздөй уланат. Биздин бүгүнкү күнгө номер 5 конкурсантыбыз Руслан Закиров. Кош келиптириз биздин студияга. Руслан, өзүңүздү тааныштырып, андан соң күнгө өтсөңүз болот. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Закиров Руслан. Мурталы Күрүнкеев атындагы училищеда 2-нчи курсунда окуйм. Комуз менен окуганыма 7 жыл болду. Сейтекте 5 жыл окудум, сертификатын алдым. Азыр бизге кайсы күйлөрдү аткарып бересиз? Нурзата Розалиева «Сезимдеги толго» деген күүсүн аткарып берейин. Баштадык,
Азаматсыз сонун аткаруу болду окшойт э. Бир сезимдерге жетелеген, ойго сала турчу. Сезимдеги толгоого берген баңыздар. Сезимдеги толгоого Нурзат кыргыздын таланттуу кызы эле жакшы чыгарган күйсү, эң сонункү сулуу күйсү. Жакшы аткарды. Нурзат дагы бир баягы кыргызда айтып коет эмеспи, бир оодарылдыгы дегендей. Арбага ыраазы болсун андагы. Анан мен ушул жигит жакшы ойноду, чыны менен. Ушу жигитке 10 деген балл койгум келип атат. Ушул күйсүнө. Закирбек ага. Кынтыксыз аткарды. Эч кандай бир кынтык таап алган жокпуз. Музыкалык жагынан дагы кайрыктарын, аткаруу чеберчилиги, тергени, шилтегени бардыгы, колунун салмагы абдан чеберчилик менен сонун аткарды. Андан тышкары дагы ыраазы болгон репертуар тандаганында. Андан ыраазы болбой сүйүнгөн мына Нурозат эжекебиз кайтыш болуп кеткенден кийин жаш кетти, аябай жаш кетти да. Аябай жаш кетти, андан кийин көп комузчулар өткөн да. Көп комузчулар өткөн, биз билбей калган комузчулар өткөн. Неге атактары чыкпай калган, аркасынан күү калбай калган. Бирөөнүн күүсүн аткарган, бирок бирөөнүн күүсүн аткаруу менен ошол замандын бир чебери, атактуусу болушу мүмкүн, бирок келечек менен акырынан унутула баштайт экен да. Анткени жөн гана аткаруучу болуп, унутулуп бир күнү күүсү калбай, күүсү жок болсо унутулуп калат экен. Мен азыр ойлонуп, башынан баштап ойлонуп отуруп, Нурзат эжекебиз өлбөптүр. Экинчи жашоосу уланып атат. Мынакей тарыхта күйлөр ойнолуп баштады. Бул баланы көрүп, мунун аткаруусуна кызыгып, бул күнү үйрөнгүсү келгендер дагы да көбөйөт. Мен ушундай бир жакшы бир ойлор дагы пайда болду. Албетте 10 койдум, 10 коюлуп турат. Күү бүтелек деле койгом, сонун аткарды. Бар бол, ийгилик кийинки күү 3 мунак шекербек карасы, ошол күнү өткөндөгү берүүдө дагы эскерттик элек. Шеркул деген атабыздын күүсү да, бул Шекербек Шеркуловдуку эмес. Шекербек атабыздын атасынын күүсү да. Ушуну билип койсо, Шеркул атанын күүсү 3 мунак. Бизге ушундай анкетага жазып кетишет. Ошол анкетаны эле сиздердин астыңыздарга коебуз дегенибиз. Ушуларга дагы көңүл бурсаңыздар болот. Даярданганына оформление деп коет эмеспи? Азыр Русландын аткаруусунда 3 мунак күүсү Шеркул атабыз автору. Авторларды билген, билбегени туура эмес айтканга аткаруучу, окуучу күнөөсү жок. Бул устаттын кемчилиги. Устаттан болот да. Ошол күнүн тарыхын дагы, композиторлор жөнүндө дагы маалымат бериш керек. Ооба, сөзсүз. Чачпай тактап турагына. Болгон жок ким? Закир агага берсеңиз күйлөп берсе керек, э? Сен күйлөп берчи чоюп жөө.
Закир ага, сиздин канча окуучуңуз бар? Закир ага окуучу тарбиялайсызбы? Закир Окуучуларыбыз мен эми азыр Бибисарай Бешенелиев атындагы Маданият жана искусство университетинде сабак берем. Ал жакта бир 30дан ашык студентим бар. Ол сырттан окуганы, күндүз окуганы менен чогуучу. студенттер менен. Андан тышкары дагы 1-2 мектепте дагы шакирттер бар. Баш аягы азыр Бишкекте бир 50-60 баланы үйрөтүп атабыз. Ийгилик каалайм. Руслан даяр болду окшойт. Баштай берсеңиз болот, Руслан. Азаматсыз Руслан, баракелде. Сиздердин берген бааңыздар кыскача биздин кармагыбызда бир жарым мүнөттүк убактыбыз бар экен. Русланга бу 3000 мен 9 деген баа койдум. Аткаруу чеберчилигин көрүп, ушундай баага татыктуу деп эсептедим. 9 деген баа койдум. 9 кемчиликтер болду. Биринчи күнгө караганда айырмалар болду. Аткарууда андан кийин жанагы ашыкча бир кандайдыр бир кайрыктардын кошулганы, ашыкча үндөрдүн кошулганы, жанагы кыргыздын күүсүнө жат келбеген терцевый жанагындай үндөр бар. Ошол күйлөр бул күнү негизи бул вариантта ансамбльдер гана ойногон. Негизи өзүнүн варианты бар. Укушуң керек. Жеке аткаруудагычы. Бул деген атайын ансамбльдарга ылайыкташтырылып, канча бир жерлерге эсеп штрихтеринин баардыгы бир тобу кандайдыр бир нукка салынып анан кийин калыптанган күйдө ийгилик ошонун себебинен 9 коюлду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн 60 мүнөттүк убактыбыз соңуна жетти. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен бир аптадан соң дүйшөмбү күнү саат 19:00 көрүшкөнчө эсен туруңуздар, жүрөгүңүздөрдө комуздун күүсү жаңырсын. Уккан добушуң, тамшантат чертсе колучуң, авазың аалам аралап, таңшый бер мукам комузуң.